Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Сиздер менен бүгүн номер 100 кесиптик лицейинин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Абласан кызы Эльзат. Балам бактым, балам базарым деген темада презентация кылмакчымын. Карантин учурунда үй-бүлөдөгү зордук зомбулукка жол бербөө максатында ата-энелер үчүн арналат. Үй-бүлө деген эмне? Үй-бүлө бул адамзаттын тукумунун уланышына өбөлгө болгон. Ар дайым камкордукка муктаж чакан бир мамлекет. Сиз жана биз үй-бүлө куруп жатканда жакшы ниет, жакшы тилек менен менин үй-бүлөм бекем болсо экен, балдарым акыл эси менен, ден соолугу менен чоңойсо экен, баардык жакшы жаманда бирге болуп, урагыс бир чоң шаар болсок экен дейбиз. Мына ушул аргуу ниет, ак тилектердин ишке ашып, келечекте бекем үй-бүлө болуш үчүн ата менен эненин, сиз менен биздин милдетибиз абдан чоң. Өмүрүбүз өткөнгө чейин ушул ата-энелик милдетибизди жакшы өтөгөн болсок, анда качандыр бир тилек кылган ниеттерибиз ишке ашып, учур бачар чоң шаар болуп, балдарыбыз, алардын балдары да үй-бүлө куруп, адамзаттын жашоосун уланта беребиз. Менин үй-бүлөм мага аманат. Балага татыктуу тарбия берүү ата-эненин милдети. Дүйнөнү коронавирус илдети каптап, азыркы тапта баардыгыбыз карантинде турган учурубуз. Мындай кырдаалда балдарыбыз 24 саат бою үйдө болушат. Мурда балдарыбыз окуусуна барып, же кандайдыр бир ийримдерге барып, сейилдөөгө чыгып, достору менен жолугуп келген болсо, азыр ар дайым үйдө болууга тийиш. Мындай учурда балдарыбызга туура мамиле кылып, алардын учурдагы психологиялык абалына чоң маани берүүбүз шарт. 24 саат үйдөн чыкпай, буулуккан баланын мүнөзүндө, ой жүгүртүүсүндө, башкаларга болгон мамилесинде чоң өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бала өзүн эркин сезе албай, тар бөлмөдө жалгыз калгандай, өзүн эч кимге кереги жоктой сезинип, мунун натыйжасында ар кандай жаман жолдорго, өз өмүрүнө кол салууга, суицидке чейин барышы мүмкүн. Мындай кырдаалды алдын алуу үчүн биз ата-энелер төмөндөгү бир нече милдеттерди аткарууга тийишпиз. Эң биринчи биздин милдет үйдөгү маанай. Үйдө ар дайым жагымдуу маанай тартуулаганга аракет кылышыбыз керек. Позитивдүү ойлорду ойлонуп, балдарыбызга мээрим төгө билүүбүз зарыл. Андан тышкары ар дайым балдарыбыз менен чогуу тамактанганга, алардын тапшырмаларын чогуу даярдашканга милдеттүүбүз. Эң негизги дагы бир милдеттердин бири балдардын көзүнчө ар кандай үйдөгү проблемаларды айтып урушпаганга аракет кылышыбыз керек. Бул баланын психологиясына өтө чоң таасирин тийгизип, баланын өзүнө болгон жек көрүү сезимдерин пайда кылат. Балаңызга колуңан эч нерсе келбейт, жамансың деген сөздөрдү айтпообуз зарыл. Бала өзүн ар дайым сиздерге керек экендигин, үйдө анын кандайдыр бир аткара турган ролу бар экендигин сезип жүрүш керек. Эгерде үйдө балаңыз кандайдыр бир сиз буйруган тапшырмаларды аткара албай жаткан болсо, ага жөн гана жайынча түшүндүрүү максатын ишке ашырыңыз. Балага кол көтөрүп, же аны эч колунан бир нерсе келбейт экендигин, ал эч нерсени жасай албайт экендигин, ал бул үйдө жалаң гана проблема жарата тургандыгын айтпашыңыз керек. Бул баланын психологиясына өтө чоң таасир тийгизип, ал өзүн керексиз сезе баштайт дагы. Бара-бара бул баланын өз өмүрүнө кол салуусуна түрткү болот. Бала үйдө өзүн жалгыз сезбеши керек. Жагымдуу атмосфера түзгөнгө аракет кылыңыз. Сиз ар дайым үйдө баланын сиздерге керек экендигин, ал бул үйдүн сиздин балага туура тарбия берип, аларга камкор болуп, чексиз мээрим төксөңүз, ал сиздин эртеңки дөөлөттүү карылыгыңыздын камсыз болгону, урматтуу ата-эне. Балдар биздин келечек, балдар биздин бар байлыгыбыз. Аларга кам көрөлү, татыктуу тарбия берели.
Өзгөчө карантин учурунда балдарыбыздын жаман жолго, суицидке баруусуна бөгөт коелу. Жаркын келечектен үмүт үзбөй, бүгүнкү биздин кырдаал утурумдук өтүп кетет, баары жакшы болот деп ишенели. Жалпыңыздарга ден соолук жана позитив каалайм. Ар дайым ден соолукта болуп, бар болуңуздар.